Амансыздарбы кадырман көрөрмандар, эсиңиздерде болсо биз 2 апта мурда 4 жаштагы кызын жанына алып такси айдап иштеген Нурило аттуу мекендешибиздин окуясын чагылдырган болчубуз. Бул чыгарылыштан кийин анын байланыш номерлерин сурап биздин редакциябызга кайрылгандар көп болду. Анын байланыш номерлерин биз материалга дагы тиркеген болчубуз. Бүгүнкү күндө каарманыбыз жеке чакан бизнесин баштап, ошондой эле унаалууда болгондугун айтып отурат. Ал калың кыргыз журтуна бүгүнкү күндө ыраазычылыгымды билдирем деп турат. Анын жашоосу азыр кандайча өзгөрдү, бүгүн бирге билебиз. Кайсы эң өтүмдүү товар? Өтүмдүү бул бардыгы эле эмелер, брендовый запахтар да. Мына жерде Chanel бар, Creta Wins бар, Savage дегени бар, Lacoste Red дегени бар, Black Opium бар, Antonio Banderas, Victoria's Secret, Dior, J'adore, Invictus, Lacoste Femme, Black Afgano, бүт эмелери бренд да. Бул эмени колдонуп жүргөндөр миск колдонгондор основной билет. Ошолор бардыгы эле бренд життар. Бул эмелер дагы спиртной, ичинде спирти барлар дагы. Алар дагы ушулардын эмеси. Компонент бир, бирок булар мындай спрей, булар масляный болуп калат да. Бул нерсе менен өзүм мурунда иштегем. Агент болуп мурда иштеп жүрүп, анан ниет кылып койдум эле да. Иншалла акчам болуп калса, ушу бизнести өзүм жүргүзсөм деген ниеттер бар эле. Ушу өкмөт башчы өткөндө эме кылып 50 000 сом берди. Ушу 50 000 сом берген акча менен Кудай шүгүр ушу бизнести баштап алдым. Аны жөн эле карточкага салып коюп тургандан пайдасы жок дегенден ушу бизнести баштап алдым. Ошондо бул Турциядан келген эмелер, Турциядан алып келинген, ушунун бул тарбы эмелери бар, булар бул жакта өкүлдөр бар, ошо өкүлдөр менен сүйлөшүп ошо фирманы алдык. Бул жерде миск да бар, мындай туалетный духилер да бар. Ошо спирти менен дагы бар, чисто масленийси дагы бар. Канча түрү да ошондо? Ошондо азыр 14-15 түрү бар да. Аялдарга дагы бар, эркектер да бар. Аялдарга бир 5 түрү бар. Мына эмелерде маслений мисктерде көбүрөөк эмеси мужской, анан универсал 9 түрү основной универсал кете берет. 5 түрү чисто аялдарга деп эме болот да. Онлайндагы сатып атат окшойсуз, ал жагына ким жардам берип аткан? Ар жагына Арстан деп ушу Бишкекке келгенде 6 жыл мурун Бишкекке келгем. Ошондо мечитте таанышкан бир досум бар. Ошо досум ушу офисте эчтеке албайм сага дейт. Ушу бурчту берейин дейт. Анан мына шампундарды алдык. Ушу столду ушу витринең тура берсин деди. Бул жерде оператор эжекебиз бар, ошо эжекебизде жардам берет. Бул интернет тармагына кичине түшүнүк жок да. Ошо Инстаграмда көбүрөөк саат досум кыйналбайсың деди. Анан ошо ушакка келип жумуш жери, түшү жери болду да азыр. Канча болду ошондо бизнести баштаганыңызга? Кандай сатып атат? Бизнести 3-4 күн болду. Алып, эме кылып даярдап, пока сатып элекпиз. Иншалла эми эл колдоп берсе, бул жагына кетип калат да. Ушу досум көп жардам берди. Жакшы күнүмдө дагы, жаман күнүмдө дагы ушу досум бирге болду. Men için turgan bala şu bala oldu. Allah razı olsun. Kaç yıldan beri dostlaştırıyorsunuz? Şu 2015 Bişkek'e gelip meçitte birinci yolu olup kalmışız. Şu dostuz da. Elhamdülillah 6 yıl oldu. Ortada anca emeler olur, rezonanslar olur. Kapı olup getip kalam, kayra gelem. Bir de yolumda kökürögümden iterip yok ucu sen eme oldun andayım da yok da. Liboy bir eme gelsen bismillah deyiz kusaktap tosu olan. Чындыр эле көп жылдан бери таанышпыз анан. Бул кишиге жардам бергенде деги эле биз эле эмес да. Көп эле жамаат жакшы жардам берди. Чындыр эле кыйналып турганда кол кабыш кылган эл журт жардам берип атат. Анан мамлекет мындай кылып, тигиндей кылып дебей ошо колдон келишинче карап отурбай, кол кабыш кылышып, ошол эми бактылык бар болуп калышты бул жагынан. Эми Кудайым буйрса жакшы, сиздер да көп көмөкчү болуңуздар. Себеби дегенде баягы ситуациядан чыгышына бирден бир себепчи болуп,
аябай жакшы жардам кылдыңыздар, реклама кылыпчы. Ошол эми. Бул жагынан Кудайым берсе жакшылыктар болсун. Себеби айтат го, бир кыйынчылыктын артынан Алла Таала бир эки жакшылык берет депчи. Экиден да көп болсун сиздики. Амин. Ошо кыздарыңыз, уулуңуз Алла Таалам мындай карап периштелерге айта тургандай, сиздин артыңыздан дуа кыла тургандай, үммөтү Мухаммедке кызмат кыла турган балдарыңыздардан болсун. Амин. Ишиңизди оңдоп кетиңиз, мындан бул жаккачы. Ошо. Башка сөз жок, эми биз чынында конокпуз го барыбыз. Эртели кеч кетебиз. Жакшылык ишке кичине көмөкчү болдук. Бирок кыйраттар эчтеке кылганыбыз жок биз чынында. Бул жер кызыңыздын орду окшойт, э? Бул садиктен алып кезип атканда жаткызып коем да. Пока эми кичине возможность болуп атат. Эми алганга, жанагы детский кресло алганга. Буюрса ага да возможность болуп калса, алып иншалла. Садикке алып келет. Садикке алып барып, күндө жумушка келип атып, садикке иштейм. Жумушубуз 8-де башталат да бул жерде офиста. Нурилла байке канча жылдан бери рудасыз? Мен официально 2002-ден бери за рулёммун да. Жана биз ага чейин да машина айдап жүргөм. Жана биз биринчи право алганда мындай киришли болчу да. Мектепте окуп жүргөндө эле алганбыз. Анан ал право жок болуп кетип, анын данныйлары чыкпай. Анан 2014 кайрадан башка право алдык да жаңыдан. Так за рулем атамдын кичинекей кезинде 9-10 жаш кезинде Волгасы болот эле да. Ошо Волгада астына мындай төшөктү тоголонтуп, бизде Акбура дарыясы бар. Ошо дарыяга алып түшүп, ошо жерде мойке кылып, көп урдап кетет элем атамдын машинасынчы. Жакшы көргөн кездеги кичикеңизде эле машинаны. Ооба. Канча түрүн айдап бересиз? Эми машинаны алхамдулилла көп түрүн айдадык. Mercedes, BMW, Volga, советскийден тартып, немец, японский көбүн айдадым. 2016-жылы кичине эми болду. Кытайга жүк киргизгенде жакшы эле банкрот болуп отуруп калдык да. Бирок ага дейер алхамдулилла бар колдон келишинче элдерге жардам берип, биздин үй бүлө өзүнүн закат, фитир садакаларını берет эле да. Убагында берип. Машина бизнес кылдыңыздар? Машина бизнес. Европадан, Кореядан машина алып келип сатат элек. Бул унаңызды айтып кетсеңиз, үлгүсүн канча? Бул уна Volkswagen Golf 4, Golf 4 деп коет. Şu Alла Таалам элдердин жүрөгүнө салып койду. Элдер жардам берди. $3,500 алдык муну. Ошончо акча чогулду, Чогулду. Андан да көбүрөөк акча болду. Азыр буюрса, иншалла дагы кичине акчабыз бар. Бир 40 миңдей акча колумда турат. Аны жанагы баланы карап аткан жеңем баласынын көзүнө операция жасатыш керек да. Ошого 65 миң дедиле, анан азыр 40 миң топтолду, колумда турат 40 миң сом. Ошо жеңем берейин деп, иншалла. Эгер жетпесе машинамды да берем. Анткени биздин үй бүлөдө ушундай эле бала чаканы аябай жакшы көрөт да. Ошо балага азыр 40 миң, ошо акам менен сүйлөшсөм 40 миңди чыгар жетет дейт. Анан мен башында машинаны алардан мурда сүйлөштүм, мындай болуп атат. Мындай машина чыгып калды. Десем анан акам айтты, жок деп, колуңда бар акчаны бер деди. Ар жагын дейт, өзү да иштейт да. Ар жагын дейт, өзүм топтоп дейт, мына эмеде дейт, сентябрьче операция кылдырса дейт. Азыракта силерден мурда сүйлөштүм да. Не болуп атат десем, понедельник күнү дейт, анализ тапшырабыз, анализ чыкса уже дейт, 3-4 күндүн ичинде. Кийинки жумаларга буюрса операция болуп калат деди да. Көз ооруйт да, мына бир көзүм мынтип жумуп алат да көзүмчү. Кичинекей бала бар, канча жашта? 2-нчи класста окуйт да. Эми возможность жоктугунан 4 жыл, 5 жыл кечиктирип атабыз да. Алла Таалам берди да мунучу, жок жерденчи. Ниет түз болчу. Алла разы болсун, силерден дагы мына
дагы башка журналисттерден ар жерден элге жарыялап берди. Эл колдоп салды да. Основной эл жанакындай 200 сом, 500 сом, 1000 сом. Крупный аз болду, бирок алхамдулилlah эл колдон келишинче ошентип отуруп аз болду. Канчалган адамдын эмеси болду да. Бир өнүк эмес, эки өнүк эмес. Көп эл эме кылды да. Эл топтоп берди. Элден Алла ыраазы болсун. Элге чоң рахмат. Ар бир адамга өзүнүн вкусы болот да. Кээ биркилер Fit сунуштады, Mazda Demio, Mercedes, Audi'лерде сунуштады. Бул машина эмнеси жагат, расходу аз, 1.6 объемда, запчастары да арзан. Эмеси автомат коробка, мына механик эмес, шардын ичинде жүрсө жакшы эле эме болот. Жумшак, Fit'ке караганда, башка эмелерге караганда эмеси жакшы, жумшак. Анан бул жерге азыр кичине жетишпей калдык. Мына артында мынерге мындай эме кылып туруп, элдин белеги деп туруп, иншалла ошентип жазып коебуз. Элдер ошо мен машинамды көрүп койгондо бир сигнал берип өтүп коесуңар, иншалла. Сонун идея бар экен, Элге рахмат. Ошо элдин белеги бул. Кыргыз эли, Кыргызстанда жашаган бүт улуттун өкүлдөрүнөн топтолгон акчага алынган машина бул. Кыргыз элим бар болсун. Көзүбүзчө $3300 бербей аткан жеринен биз барып жанакы сатып аткан бала танып калып, досум, мына $100 менден, $100 байкемен деп $200 түшүп берди. Бизден сага поддержка болсун, кичине эстелик болсун деп. Ошо Алла ыраазы болсун, ушу машинаны алып алдык. Силерден бир суранычым, ушу биздин продукцияларды көрүп калсаңар, ушуну алып коюңуздар. Бир үй бүлөгө аябай жакшы поддержка кылган болосуңар. Эгер ушу азыркы баштаган жумушум жүрүшүп кетсе, иншалла сразу барам дагы баламды алып келем. Анткени мени бирден бир биринчи ниетим ушу болуп атат. Ушу баламды кантип алып келсем, жанымда болсо, мен өзүмдү ар ким ар кандай баа берип атат. Кызын карап жүрөт, жок. Мен экөө балам тең өзүмдүн тарбиямды алса экен дейм. Жеңем да жакшы карайт, Кудайга шүгүр. Бирок атанын өзүнүн тарбиясы бөлөк да, жеңеники бөлөк. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей, буга чейинки чыгарылышты даярдап жатканда жеке менчик бала бакчалардан биздин каарманыбызга чалуулар болуп жаткан. Биз азыр каарманыбыздын кызы тарбияланып жаткан бала бакчага келдик. Эртеден кечке бул жакта болуп кызыңыз? Эртеден кечке. Анын эмнеси удобный экен, круглосуточный садик экен да булчу. Любой время келип алып кетесиң. Жумуштар болуп калат, башка болуп калат. Азыр бул жакта кийимдерин ала келдик. Папа моя! Кызым, Жаным. Жаным, тебе не скучно? Ты не плакала, кызым? Точно? Нет, Молодец, ты я меня... дом плавала. А? Я играла в домик. Домик ты игрался? Да, Молодец, кызым. Не плакала, да? да, Чтобы папа не обиделся, ты не будешь, да, плакать? Да. Жаным. Вот какая красивая у тебя платье, кызым. А где твой обувь? обувь. Да. Сразу çaldı, эжекелер çalып, балаңызды алып келиңиз, садикти көрүңүз деди. Анан алып келип эле кызым кирип эле эшиктен кирбей, кирип туруп эле ар жакка кирип, ушу кыздар менен ойноп кеттик десем да кетпей койду да. Анан ушу жерде калды. Анын эмеси эң жакшы жери круглосуточный экен да. Кээде ар кандай убакыт болуп калып атат. Кээде ар жакта жумуштан чыккандан кийин дагы таксилап өтүп, саат 9, 8:30 ушундай эмелер болуп калып атат. Ошого дейин карап, эжекелерден Алла ыраазы болсун.
Кече эжеке менен сүйлөшсөк, айтат, дагы дейт 3 дейт, действительно кыйналып муктаж болгон семьяны дейт 3 баласын дейт мен бесплатный алам деп айтып атат да. Ушуну Алла разы болсун эжекелерденчи. 1 сом албай атат, мектепке баргыча жүрө берсин деди. Кызыма жагып атат. Садиктер менен сонун бүт условиялары бар, тамак аш десе тамак ашы бар. 3 тилде курс бар экен. Эми садик болот, ушунчалык болот да. Анан сиз мамлекеттик эмеде кезекке турууда дагы айттыңыз, Мамлекет кезегинде да турган эмем өчүртүм келди. Биринчи болуп турат. Ушу Кыргыз элине мен да бир эмем тийсин. Действительно муктаж болуп турган үй бүлө болсо, кыйналып ушу госсадикке жайылып турган кыйынчылыктар, өчүртүктөр кезеги артта турган болсо, ошо мен кезекке келген өчүртүмдү ошо адамдар балдарын берсе, ошо бир баласына. Мен Алла ыраазычылыгы үчүн ошо биринчи очурттагы госсадикке келген өчүртүбүздү бере элем да. Салихан келгенине 1 айга чукул жакындап калды. Келгени бери татынакай көнүп башында ыйлап аткан. Азыр уже көнүп балдар менен аралашып, сабактарга катышып, татынакай өзүнүн способностьтарын көрсөтүп атат. Биз колубуздан келген жардамыбызды, кандай десем, моралдык жактан поддержкабызды көрсөтүп атабыз. Биз негизи 8ден 6га чейин стандартына иштейбиз. Анан кошумча да услугаларыбыз бар. Бул байкеге атайын жашоо шартынын эмесине кирип, биз дагы түшүнүп, атайын педагогдор менен сүйлөшүп, кыздар менен дежурно калып, кыздар калган кезде, бул Салиха келип калган учурда түнкү убакытка чейин карап берип атабыз.